Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн адабият сабагын силер менен аралыктан өтүүнү улантабыз. Экранда силер жаркырап жанып турган жылдызды көрүп жатасыңар. Сабакты баштаардан мурда эске салып көргүлөчү. Адабият майданында кыргыз адабиятынын чолпон жылдызы деп биз кимди атайбыз? Албетте, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду атайбыз. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө болот. Силерди сабырдуулукка чакырып, карантин убактылуу, ал эми билим түбөлүктүү экендигин эскертким келет. Эмесе, баарыбыз көңүлүбүздү бир жерге коюп, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнө кезген делбирим. Балдар, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун башкалардан өзгөчө касиеттери толтура. Алардын бири ар дайыма чыгармачылыгында детальдар менен иштөөнү өз ордуна кое билгендигинде. Эмне үчүн мен силердин көз алдыңарга азыр жазгы талаа гүлдөрүн койдум? Кандай деп ойлойсуңар? Ойлонуп бүттүкпү? Эми менин оюм менен өзүңөрдүн оюңарды салыштыргыла. Делбирим повестинин башталышында жаз мезгили деген сөздөр менен окуя башталат. Демек, ушул жаз мезгили кызгалдактар жайнап турат деген сөздөр эле, ушул саптар эле окуянын андан аркы кандай болуп чечилетини түшүндүрүп койду. Жаз балдар, туруксуз мезгил. Жазында күн ысык, жаанчыл, шамалдуу, ар түрдүү болушу күтүлөт. Мындайча айтканда аба ырайы өзгөрүлмөлүү келет. Эгерде баамдап байкаган болсоңор, Айтматовдун бардык чыгармаларынын башталышында мына ушундай кичинекей деталь берилет дагы, ал чоң көйгөйдү чечкенге жардам берет. Эске салып көргүлө, бетме беттеги жанагы станциядагы фонарь, Саманчынын жолундагы күз, күркүрөгөн күз, талаа деген сөздөр, мына ушулар көп нерсени чечип коет. Ар дайым Айтматовдун чыгармаларын окуганыңарда ушундай нерселерге көңүл бурушуңарды сурайт элем, балдар. Демек, Делбирим повести өзгөрүлмөлүү, биз күтпөгөн, кокустан болгон окуяларга өтө бай келет экен. Эми ошону бир сыйрадан ойлонуп, карап, силердин ой жүгүртүүңөргө байланыштуу бардыгы, силер кандай ойлоп, кандай анализдейсиңер, ошонун бардыгын биздин классрумга электрондук дарек аркылуу жиберишти унутпагыла, балдар. Силер көрүп турган Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун сүрөтү. Сабакты баштаардан мурда быйттыкча силерге бир канча сүрөттөрдү даярдап отурат. Азыр силерге ошо сүрөттөрдү көрсөтүп, кайсы чыгармадан экендигини бат-баттан тапканга аракет жасагыла. Быйттыкча сен четке чыга тур. Биринчи сүрөттөн баштайлы. Кайсы сүрөт эле, балдар? Албетте, биринчи мугалим Дүйшөн агай менен Алтынай. Ал эми бул сүрөт Жамиля повестинен, Жамиля менен Данияр. Ал эми бул Ак кеме повестинен, кордондогу ким экен? Орозкул, ар дайым жашоосуна нааразы болуп жүргөн Орозкул. Ал эми бул биздин сүйүктүү Султан Мурат, Аксай десанттарын башкарган Султан Мурат, эрте келген турналардагы. Ал эми бул Саманчынын жолунда башкы каарманыбыз Толгонайдын сүрөтү, балдар. Ал эми бул Татынакай кыз өзүнүн кызыл алмасы менен бизге кызыл алма аңгемесин айтып турат. Жакшы, бир сыйра Айтматовдун чыгармаларын эске салып алдыңар. Бүгүн биз ушул чыгармалардын
ичинен Айтматовдун Делбирим повестин жыйынтыктайбыз. Силер Делбирим повестин аудио уктуруудан уктуңар, оригиналын окудуңар, киносун көрдүңөр. Демек, повест жөнүндө түшүнүксүз суроолор болсо, кеңири беришиңер мүмкүн. Бүгүн силер өз пикириңерди айта аласыңар деп ойлоймун. Тыянак чыгарганга үйрөнөсүңөр. Негизгиси Айтматов ааламы менен таанышып, Делбирим повести менен тартылган кинолорго саякатка барабыз балдар. Бул нагышуулардын баардыгы биздин сабагыбыздын максаты экен. Эмесе, кино саякатыбызды баштадык. Чыгарма боюнча бир аз маалымат бере кетели, балдар. Чыгарма боюнча бир аз маалымат бере кетели. Бул чыгарма, өзүңөр билесиңер, эки аты менен элге таанылган чыгарма. Биринчи аты Кызыл жолук жалжалып, экинчиси Делбирим. Чыгарма адегенде кыргыз тилинде жазыла баштайт. Долондун кан жолунда деген аталышта. Андан кийин орус тилинде чыгат. 1959-жылы орусча аталышта чыга баштап, бул чыгарма 1963-жылы Ленин атындагы сыйлыкка ээ болгон. 1981-жылы Ашым Жакыпбековдун котормосунда Делбирим деген ат менен эне тилде жарык көргөн. Бул повестте балдар армандуу махабат баяны көрсөтүлөт. Ильяс менен Аселдин сүйүүдөн тургузган үй бүлөсүнүн түшүнбөчүлүктөн кыйроосу, Ильясты жакшы көргөн Кадича, Аселди жакшы көргөн Байтемир, төртөө тең өз ордунда туруу менен 4 башка мүнөздү алып жүрүп, бир дарыяга куйган өзөндөрдөй төртөө ыйык махабат дайрасына өз тагдырлары менен кошулуп. Демек, кыскача маалыматты эске тутуп койгула. Бул жерде силер эстеп кала турган нерсе сүйүүдөн тургузган үй бүлө, армандуу махабат, бир дарыяга куйган өзөн деген сөздөрдү эстеп калгыла, себеби жазма иште булар бизге керек болот. Чыгарманын киного айланышы балдар. Чыгарма жарык көрөр менен эле кинорежиссер Сахаров жактырып, Кыргызфильм киностудиясында ашуу фильмин тартат, бирок ийгиликсиз болуп калат. Андан кийин режиссер Ирина Поплавская Мосфильм киностудиясында Менди Ашан фильмин тарткан. 1973-жылы 19 мартта премьера болуп, аябай ийгиликтүү болот. Үчүнчү жолу түрк режиссеру Ател Елмыс Кызыл жолук фильмин тарткан. 1980-жылы экранга алып чыгып, андан кийин ушунун негизинде телесериал тартышып, 2011-жылы көрсөтө башташкан. 1966-жылы Долон ырын жаратышкан. 1967-жылы Асел балетин жатырган. Ушул Асел балетинде Бүбүсара Бишеналиева ойногон балдар. Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карай Кыргыз Өзбек киностудиясы биргеликте Кызыл жолук жалжалым фильмин тарткан. Эмесе мына ушул кинофильмдердеги актер жана актрисалар менен таанышып көргүлө балдар. Биз азыр гана сөз кылган Кызыл жолук жалжалым Кыргыз Өзбек киностудиясында тартылган киного көңүл бурабыз. Мына ушул силер экранда көрүп турган Аселдин образын жараткан Чүй областына караштуу Ысык Ата районунун тургуну Мадина Талипбек деген кыз. Булар эгиз кыздар, Мадина жана Медина. Буларды маалыматыңар болсо керек. Non-Stop группасынын экс-солисткасы Чолпондун бир тууган сиңдиси. Эми балдар, Ильястын ролун ким аткарды деп ойлойсуңар? Албетте, Ильястын ролун Өзбек киносунун жылдызы Азиз Раджапов аткарды. Байтемирдин ролун Өзбек киносунун дагы бир өчпөс жылдызы Улукбек Кадыров аткарды.
кино аябагандай таасирдүү, маанилүү, кызыктуу, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган шедевр кинолордон болду деп тартынбай айтсак болот балдар. Эми мына ушул Айтматовдун Элбирин повестин негизиндеги биздин түрк кинематографисттердин чыгарган киносундагы актерлор менен тааныш кылалы. Бул биздин Асель, бул биздин Ильяс балдар. Бул режиссеру Али Билгин. Ал эми Ильястын ролун аткарган Сечкин Оздемир. Муну башка сериалдардан көрүп жүрсүңөр, аябагандай жакшы ийине жеткирип аткарган актер. Ал эми Аселдин ролун Өзге Özpirinç аткарган. Булар деле өз деңгээлинде сонун аткарышкан. Ушул сериалды мен өзүм дагы көргөнмүн. Баардыгыңарга сунуштайт элем. Ал эми бул жерде биздин Байтемирдин ролун Барыш Палай аткарган. Барыш Палай. Бул деле аябай кандай көп сериалдарда ойнойт. Мынакей таанышып алдыңар. Бул ошол биздин Кара машина деп коелу, Кара машина деп берилет. Бул жерде деле ошол алгачкы таанышкан учурлар экен. Баарыңарга ушул кинолорду көрүүнү сунуштайм. Ким көрө элек болсо, көргөндөр болсо, тапшырмаларды аткарууда ушул актерлордун чеберчилигине кошуп жазсаңар сонун болот. Эми биздин Союз мезгилиндеги биринчилерден болуп тартылган жана аябагандай прокаттан көп каражат тапкан ушул кинобуз Мен Тяньшан деп аталган. Бул кинону азыр баарыңарга айтып өттүм. Ирина Поплавскаянын режиссерлугу астында тартылыптыр. Бул биздин Асель. Аселди Динара Чочумбаева ойногон. Ал эми бул биздин Ильяс. Ильясты Дүйшөн Байтобетов ойногон экен. Бул Кадича менен Ильястын образын жараткан актерлор Назира Мамбетова. Кадичанын ролун аябай ишенимдүү сүрөттөгөн. Ушул Назира Мамбетова менен Дүйшөн Байтобетов ошол мезгилде Москвада эмеде окушкан булар. Театралдык институтта билим алып жаткан болоттор. Ролду аткарар менен эле булардын ысымдары дароо жалпы Союзга бүң болуп, мындайча айтканда, атактуу болуп алып келген. Бул ошол алгачкы мезгили Асель менен Ильястын бактылуу учурлары. Асель ата энесинин каршы болгондугуна карабастан Ильястын кара машинесине чыгып, өзүнүн бактысын издеп жөнөйт. Бул биздин Ильяс бардык жогунан ажыраган мезгилде ошол бир гана машинасы менен калган, өкүнүп турган учуру. Бул жерде Байтемир экөөнүн жолугуп турган учуру. Байтемирдин ролун балдар Сүймөнгүл Чокморов ойногондугун жакшы билесиңер. Жакшы балдар, эми бүгүнкү сабакта эмнелерди билдиңер? Ошого токтолуп кетсеңер. Бүгүнкү сабактын бүтүмүн чыгарсак, бизде Ильяс, Асель, Байтемир деген чынжырча пайда болду балдар. Мына ушул Асель, Байтемир, Асель, Ильяс, Армандуу махабат аяны дедик. Бул жерде Байтемирди Сүймөнгүл Чокморов ойноптур, Барыш Палай ойноптур, Улукбек Кадыров ойноптур. Аселди Динара Чочумбаева, Өзге Özpirinç, Мадина Талипбек
Ильяс Дүйшөнбай Төбетов, Сечкен Özdemir, Азиз Кажапов деген актерлор экранга алып чыгышыптыр балдар. Мына ушул Ильяс Асель Байтемир деген үчүлтүк боюнча бүтүн чыгаруу силерге өзүңүзгө калтырбат балдар. Эмне үчүн Асель Ильясты таштап кетти, эмне үчүн Байтемир кетти, чыдаса болбойт беле, үй бүлөнү бузулушуна Асель себепкер деп ойлобойсуңарбы деген сыяктуу суроолорго өз алдыңарча жооп бересиңер балдар. Түшүнүктүү эле болду окшойт, Анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Үйгө тапшырма силерге эки аты бар бир чыгарма деп аталат. Бул кайсы чыгарма экен? Азыр эле биз өттүк. Эки аты бар бир чыгарма. Бул Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жалжалым же Бири повесть экен. Мына ушул боюнча мен силерге Learning сайтынан шилтеме жиберемин. Ошол шилтемеден кийинки суроолорго жооп берип, өзүңөрдүн активдүүлүгүңөрдү көрсөтөсүңөр. Түшүнүктүү суроолор болсо, менин почтама жөнөткүлө, аткарылган бардык тапшырмаларды дагы электрондук дарекке жөнөтүшүңөрдү сураймын. Баарыңарга ийгилик каалап, көрүшкөнгө чейин аман тургула дейм. Саламатта калгыла.